Кыргызстанда адам укуктары 18 гана пайыз сакталат. Мындай көрсөткүч Акыйкатчы институтунун жүргүзгөн сурамжылоосунда белгилүү болду. Анда мамлекеттик органдарга берилген сунуштамалардын аткарылышы эсепке алынган. Ал сунуштама гана болгондуктан мамлекеттик ишканалар аны кааласа аткарып же каалабаса аткарбай коюшат. Мындан улам Акыйкатчы институту аткарбаган кызматкерди же мекемени мыйзам чегинде жоопко тартуу боюнча жогорку кеңешке сунушун берген. Кызмат ордуна канчалык деңгээлде туура келгенине силер баа бергиле дедик. Жогорку кеңештин депутаттары ага макулдоо ишти. Биз ошол биринчиден жогорку кеңештин депутаттарына беребиз расмий. Анан албетте ошол адам укуктарын бузган мамлекеттик ишканаларбы, органдарбы, кызматкерлерби алардын тизмесин расмий ачык илебиз. Анан негиздеп беребиз. Акыйкатчы институтунун сурамжылоосуна 3237 адам катышкан. 40% адам укуктары сакталышы мүмкүн деп жооп берген. 13% адам укугу сакталбайт деген пикирде. Сурамжылоодогу эң төмөнкү жана жогорку көрсөткүчтөрдү алган мекемелер төмөнкүлөр болгон. Ошо Госстрой УП боюнча 16,9% алды, эң төмөнкү катары деп. Ал эми ошол эле СПЧ боюнча 34% деп ошо КСПЧ алды деп атабыз. Анан ошо Республиканский центр судебный экспертиза деген бар. Алар ошо биз берген сунуштар такыр аткарган эмес. Үй-бүлө институтунда да балдардын укугу сакталбай келет. Бул тууралуу укук коргоочулар коңгуроо кагышат. Жер-жерлерде иш орундары болбогондуктан балдарга жетиштүү көңүл бурулбай калууда. Учурда ар бир 4-үчү үй-бүлөдө балдар ата-энеси чоңоюп жатат. Мындан улам мамлекеттен үй-бүлөгө каражат бөлүү сунушу айтылды. Анын үчүн бизде балдар жөнүндө кодексте мындай жогорку кеңештен алса, анда биз ар бир айыл өкмөтүнүн деңгээлинде кадимкидей көптөгөн социалдык кызматкерлер пайда болмок, түзүлмөк. Алар барып, ушул оор кылдагы учураган үй-бүлөгө убагында жардамгер көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү болот эле да. Акыйкатчы институтунун маалыматында жардам сурап кайрылгандар жылдан жылга көбөйүп жатат. Кыргызстанда 2020-жылы 9,5 миң кайрылуу болсо, 2021-жылы 13 миңден ашкан. Басымдуусу милиция, прокуратура жана сот органдарынын ишине байланыштуу. Анара Мамбеткадырова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.